Саламатсыздарбы, сиздер менен Мирлан Батырханов, Фабилик компаниясынын менеджери. Сиз тандаган экинчи вариант менен кыскача тааныштырып кетсек, экинчи вариант демек каталог боюнча заказ алып 25-35% пайда көрүп кошумча иштөө жана Фабиликтен ар кандай билектерди алып туруу. Сиз кандай пайда көрө аласыз? Биз менен кошумча иштешип отуруп кандай пайдаларды көрө алат экенсиз? Биринчи эле пайдаңыз сиз үчүн жазылуу акысыз белекке алып алыңыз. Жана 20-26% дисконтун алып алыңыз дагы өзүңүз үчүн, жакындарыңыз үчүн, үй бүлөңүз үчүн скидка менен, арзандатуу менен алып турсаңыз болот экен. Жана ошондой эле ар кандай компаниядан белектерди алып турсаңыз болот. Эгерде сиз заказ албай калсаңыз дагы дайыма өзүңүз үчүн алып турсаңыз болот экен 20-26% арзандатуу менен. Болгону бир нерсе айта кетчү нерсе, минималдуу заказ 1000 сом, 1000 сомдон кем эмес болуш керек. Эгерде кем болсо, анда скидка менен албай, каталог пайдаланып калат экенсиз. Андыктан арзандатуу менен алыш үчүн сиз дайым 1000 сомдон жогору алышыңыз керек экен, бир жөнөткөндө заказды. Ошону айта кетейин. Жана компаниянын ар кандай моундай сүрөттөгүдөй белектерди алып турсаңыз болот экен. Интернет магазин аркылуу баса алып турсаңыз болот, кааласаңыз офиске келип алсаңыз болот, кааласаңыз интернет магазине заказ кылып коюп, анан офиске келгенде товарыңызды акчасын төлөп алып кетсеңиз болот экен. Экинчи сиз үчүн плюс бул тааныштарыңызга каталог көрсөтүп, заказ алып 25-35% пайда көрүп турсаңыз болот экен, жана ар кандай белектерди алып турсаңыз болот экен. Баса айта кетчү нерсе, 2015-жылы 2 миллиард 700 миллион рубль акча төлөнүптүр консультанттарга. Мына пайда түрүндө 25-35% пайда выручканы эсептегенде 2015 жылы ушунча пайда биз менен иштешкен консультанттар элден заказ алып отурушуп, ушунча акча табышыптыр. Демек 2016-2017 жана кийинки жылдары сиз дагы ошол акчалардын бир бөлүгүн алып турсаңыз болот экен, клиенттерди көндүрүп алгандан кийин. Мына ушинтип сиз интернеттен кааласаңыз, интернеттен же биздин офиске келип заказ берип отуруп, өзүңүздүн тааныштарыңызга каталог көрсөтүп, каталогдон заказ алып, жана интернеттен заказ берип, ошону тааныштарыңызга, досторуңузга, коллегаларыңызга апарып берип, пайда көрүп турсаңыз болот экен. Жана аларга кеңеш берип отуруп, алардан заказ алып турсаңыз болот экен. Жеңилдиктер кандай, сиз үчүн бул ишти иштеп отурганда кандай плюстар жана кандай утуулар бар экен көрүп кетели. Биринчи эле утуңуз бул свободный график. Көпчүлүк жерде сиз ишке кире турган болсоңуз, эгерде сизде көбүнчө эмне кылыш керек болот, окууңузду ташташыңыз керек болот. Анткени 8ден 5ке чейин, 8ден 8ге чейин же түнкү 8ден эртеменке чейин иштеш керек болот. Анда сиз окууңузга жетишпей каласыз дагы, окууңузду ташташыңыз керек болот көпчүлүк учурда. Ал эми бул жумушта сиз студент болуп туруп, окуп жүрүп же мектепте окуп жүргөнчө кошумча иштей берсеңиз болот экен. Эгерде сиз үйдө балаңыз менен отурсаңыз да, бул сиз үчүн укмуштуу шанс. Анткени декретте отурган аялда көпчүлүк жерге ишке кириши кыйын. Уборщица болуп гана кирбесеңиз, көпчүлүк жерге иштеш кыйын болот. Ал эми Фабиликтин каталогун заказ коңшуларыңызга, сизге окшогон домохозяйкаларга каталог көрсөтүп отуруп, заказ алып, ушинтип кошумча акча таап турсаңыз болот экен. Эгерде сиз кандайдыр бир жумушта иштесеңиз, бирок айлыгыңызга кошумча акча тапкыңыз келсе, анда сиз коллегаларыңызга көрсөтүп, туугандарыңызга, коңшуларыңызга көрсөтүп, дагы деле заказ алып, кошумча акча таап турсаңыз болот экен. Дагы бир акча табуунун дагы бир булагы кылып койсоңуз болот экен Фабиликте. Көпчүлүк жерге ишке кирем десеңиз, сизде көбүнчө эмне болот? Опытыңыз барбы деп сурашат. Ал эми опыт алыш үчүн сиз иштешиңиз керек болот. Ошондуктан мындай сүрөттөгүдөй парадокс болуп калат экен. Ишке киришиңиз үчүн опыт керек, опыт алышыңыз үчүн ишке кириш керек. Ал эми бизге сиз ишке кирсеңиз, биз сизден опытты сурабайбыз. Опытыңыз болсо бизде да жакшы болот, тезирээк акча табасыз, көбүрөөк акча табасыз. Бирок опытыңыз жок болсо, сиз дайым биз менен иштешип отуруп, опыт алсаңыз болот, үйрөнүп алсаңыз болот. Бул ишке биз үйрөтөбүз, бизде атайын сабактар болот. Интернет аркылуу офиске келип, сабактарга катышып үйрөнсөңүз болот экен. Сулуулук темасы кызык. Мен ойлойм, ар бир аял зат үчүн, ар бир аялбы, келинби, кызбы, ар бир аял зат үчүн бул тема өтө кызык. Биринчиден, экинчиден пайдалуу. Бул теманы өздөштүрүп алсаңыз, анда сиз дайыма өзүңүздүн сулуулугуңузду сактап каласыз жана мындан да сулуу болууга көптөгөн сонун мүмкүнчүлүктөрдү билет экенсиз, сырларды, секреттерди билип алат экенсиз. Мына өзүңүздү сулуулап отуруп, анан сиз башкаларда сулуулаганча акча тапсаңыз болот экен. Башкалар сулууланып отуруп, сизден заказ берип, сизге акча төлөп турушат экен. Ошол жасаган ишиңизге сиз ушинтип акча тапсаңыз болот экен. Баса сулуулук дагы бир пайдасы, сиз өзүңүздү дайым карай жүрсөңүз, биринчиден жаш дагы болосуз, экинчиден жаш болгондо сиз өзүңүздү жаш сезгендиктен сиздин ден соолугуңуз да жакшы болот. Сиз канчалык өзүңүздү сүйсөңүз, башкалар да сизди ошончолук сүйөт. Сиздин жакын адамыңыз да сизди дайым сүйүп жүрөт. Кийинки плюсу бул сиз тапкан пайда дайым колуңузда. Көпчүлүк жерде иштегенде сиз айлыкты күтүшүңүз керек болот. Айлык качан тиет экен, айлык качан алар экен, айлык качан кошулар экен, качан стажга мага айлык дагы кошуп берет экен деп күтүп жүрөсүз. Ал эми бул сизди бул ишти сиз кошумча жасап үйрөнүп алсаңыз, сиздин тапкан пайдаңыз өзүңүздүн колуңузда. Канчалык клиенттин санын көп кылсаңыз, жана канчалык ошол клиенттердин алып туруусун, заказын көбөйтсөңүз, ошончолук көп акча түшөт. Мунун баарын сырларын биз сабактарда үйрөтүп турабыз. Биздин сабактарга көбүрөөк катышсаңыз, сиз профессионал болосуз дагы, акчаңыз дагы профессионалдуу көп болот.
покорить.